Assalamu alaikum hurmatly mekendештер, sizler менен кайрадан эле Москва бар. Hakeme студиясында бүгүнкү актуалдуу окуялар, жаңылыктар, кабарлар. Саламатсыздарбы? Бүгүн 28 март, бейшемби. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү, жакшы улансын. Ал эми Орозонун 18 күнү Москвада бүгүн 19-дан 6 өткөндө оозу ачылат, таравих намазы 20-дан 48 өткөндө окулат. Орозонун күнүмдүк календары Китеп Медиа Telegram каналында сүрөтүн жүктөп алып, жакындарыңыздарга таркатсаңыз сооп болот. Чыгарылышты адаттагыдай эле Бишкектеги валюталар курсунан баштайбыз. Бүгүн 28 мартта валюталар курсу төмөнгүчө. Америка доллары 89 сом 40 тыйын, сатуу 89 сом 87 тыйын. Евро 96 сом 40 тыйын, сатуу 97 сом 40 тыйын. Рубль 96,2 тыйын, сатуу 98,5 тыйын. Казак теңгеси 13,5 тыйын, сатуу 20,8 тыйын. Москвадагы маанилүү жаңылыктар жана кабарлардан баштасак, Сахаровада мигранттар шашылыш өтө баштады. Москвада рейдтин күчөшү менен Сахаровадагы мигранттардын саны көбөйдү. Айрыкча патентке тапшырган мигранттардын саны кескин көбөйдү. Ошондуктан туугандар, Сахаровага бара турган болсоңуздар, кезектин көптүгүн эске алыңыздар. Убактыңыздарды туура бөлүңүздөр. Эске сала кетсек туугандар, биздин мекендештер, Кыргызстандын жарандары жаңы келгенден кийин 30 күнүн ичинде Сахаровага барып, бармак издерин тапшырыш керек жана медициналык осмотрдон өтүп келиш керек. Ал эми жашыл карта алган биздин мекендештер бир жылда бир жолу сөзсүз барып, медосмотрдон өтүп, жаңылап келиш керек. Алынган жашыл карта постоянно жарактуу болот. Эгерде сиз ошол бир жылдын ичинде Кыргызстанга барып келсеңиз деле, ошол жашыл карта менен жүрө берсеңиз болот. Бирок сөзсүз түрдө бир жолу, бир жылда Сахаровага барып, медосмотрдан өтүп, медициналык анализдерди жаңылаш керек. Туугандар, бирден лайк басып, ушул маалымат менен биздин мекендештерге бөлүшүп коюңуздар. Рейдтер чындыгында катуу болууда. Себеби кандуу Крокус-Ситидеги болгон окуядан кийин өзүңүздөргө белгилүү чайхананын ээси Касимовдун шектүү болуп кармалгандыгы чайханадагы текшерүүлөрдүн көбөйүшүнө дагы түрткү болду. Анткени чайхана негизи мигранттардын чогулган жеринин бири. Ошондуктан учурда чайханалар, коомдук жайлар өтө тыкыр текшерилүүдө. Андан сырткары биздин мекендештер эң көп иштеген бул чоң складтар. Кече көпчүлүккө белгилүү Электросталь шаарындагы Валберестин чоң складында рейд жүргөн. Рейд учурунда бардык ошол жерде иштегендердин документтери текшерилип, 10дон ашык мигранттарга протокол жазылган. Андан сырткары ошол жерде эле иштеп жүргөн Россиянын паспорту бар жарандарга, жаңы Россия паспортун алган мигранттарга воинский учетко коюш үчүн военкоматтарга жөнөтүлгөн. Жада калса, жумуштарда да мигранттар кысымга алынды. Айрыкча бул көрүнүш такси айдоочуларында өтө актуалдуу болуп атат. Себеби заказ кылган клиенттер дайыма СМС жазып, улутун дагы териштирүүдө. Ошол эле учурда заказдарды көп атмен болуп атат. Бул көрүнүш жада калса курьерлик доставкада дагы бар. Ошол тууралуу эгерде сиздердин башыңыздардан өтсө, таксисттер, курьерлер комментарийге жазып кетсеңиздер, негизи эле иш кандай болуп атат, негизи эле мекендештерге кандай кысымдар болуп атат, ошолорду комментарийге жаза кетиңиздер. Жалпы мекендештерге кичине болсо да маалымат болсун. Чайханаларга жергиликтүү адамдар кирбей калды. Себеби өзүнүн местный группалары бар, ВКонтакте, WhatsApp, Telegram группаларда, алар дагы ошол чайханаларга бойкот жасаган. Ошондуктан туугандар, негизи эле коомдук жайларда, эл көп чогулган жерлерде убактылуу барбаңыздар. Ушул маалыматты биздин мекендештерге жеткирип коюңуздар. Тааныштарга, туугандарга жеткирип коюңуздар туугандар. Мигранттар топтолгон жерлерди ошол местныйлар эгерде көргөн болсо, полиция кызматкерлерин чакырып, ошолор арызданып атат. Абайлап, этияттап жүрүңүздөр. Рейдтер апрелге чейин уланат. Ошондуктан документтерден паспорт, миграционный, регистрация, трудовой, Сахарованын жашыл картасы өзүңүздөр менен кошо ала жүрүңүздөр. Анан сөзсүз түрдө туугандар, документтердин, регистрациянын срокторуну карап коюңуздар. Бөтөн жерде өзүңүздөргө сак, документтерге так болуңуздар туугандар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине жазсаңыздар, жигиттер жардам берет. Урматтуу мекендештер, ушул маалымат сиздерге кичине болсо да пайда алып келген болсо, анда бирден лайк басып, туган уру группалар менен бөлүшүп, жакшы сөздөрдү комментарийге жаза кетсеңиздер жакшы болот. Биздин каналды колдоп,
Kanalga da каттала кетиңиздер. Эң актуалдуу расмий кабарлар күндө чыгып турат. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун, үй бүлөңүздөргө тынчылык болсун, тапканыңыздарга береке болсун, баарыбыз мекенге эсен аман жетели. Аман болуңуздар туугандар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңизди мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 +7 965 402 93 Мухиддин.